Assalamu алейкум. Мен эми суроо жооп кылайын дедим эле, бирок сунуш иретинде эле айтайын, анткени бир топ сунуштар бар. Суроо жооп узарып кетет экен. Урматтуу Алмаз Кожбекович, ден соолугуңуз чың болсун, оорубаңыз. Эми сизге да рахмат айтып коелу, жакшы эл иштеп атасыз. Кудай күч кубат берсин. Биринчи сунуш. Азыр Кыргызстандын жарандарынын көбү операцияга барып акчаларын Туркияга же Индияга таштап келип атат. Ошондон көрө Кыргызстандын адистерин тандап туруп чыгарып, 1 жылгабы, 1,5 жылгабы, 6 айга окутуп келип, ошол операциялар Кыргызстанда болсо акча Кыргызстанда калмак. Саламаттык сактоо министри, ошондой эле финансы министри ушуну сүйлөшүңүздөрчү. Азыр мен суроо жооп кылбай эле коеюн, бул биринчиси. Экинчиси, азыр социалдык маселелер абдан көп. Акча жетишпей атат. Бирок азыр байлар көп, мындай ыймандуу, тутамдап акчасын кармап жүрөт, зекет берем деп. Урматтуу экономия министри, бар же жок деп коюңузчу, ооба же жок деп. Зекет фонду мамлекет өзү түзсө болобу, ошол акчалар мамлекеттин казынасына түшкөндөй кылып. Же атайын фондко. Аны социалдык министрликтин астында спецчет кылып, эметсек болот, буюрса. Болот. Ушул жагын ойлонолучу. Анан азыр өзгөчө 2 шаарга миллиарддан бөлүнөт экен, абдан жакшы. Токмокто, Кара Балтада стратегиялык абдан маанилүү шаарлар. Бирок мына Талас менен Нарынды да киргизип койсок жакшы болот эле, областтын борборлору чындап мындай шаардын келбетине келиштирсек жакшы болот эле. Анан өткөн жылы көрдүңүздөр, свет жоктон өтө катуу кыйналып калдым, майлуусуну да карап көрбөйсүздөрбү? Бул эми сунуш катары кете берсин, суроо жооп кылбай эле коелу. Ошол сыяктуу эле мына бирден окуу жай. Кыргыз улуттук университетинин акыбалы абдан эле оор да. Эми жакшы ректор келди, аракет кылып атат, бирок улуттук университет дегенге кебете кечип бир туура келбейт. Баягы бирден шаар дегенге мына министр отурат, бирден окуу жай дегенди кошуп коелучу, кантсе да кыргыздын жүзү. Эң мыкты университеттер Манас Кыргыз-Түрк университети, же Америка университети, же башка университеттер да. Өзүбүздүн нукура кыргыз университеттеринин акыбалы чындыгында анча-амчасын эсепке албаганда абдан эле оор болуп атат. Кийинкиси мына бийик тоолуу аймактар. Өткөн жылы айтканбыз, инвентаризация кылыңыздар. Кээ бирлери кирген бул категорияга, андан да бийик тургандар кирбей калган. Бул адилетсиздик. Эдил Байсалов башында турган комиссия бир текшерип, анан бизге маалымат берсин дедик эле, дагы деле чоюлуп келатат. Урматтуу финансы министри, балким быйыл акча бөлүңүздөрчү ушул инвентаризацияга. Анткени канча адамдар тоолуу аймактарда жашайт, бирок тоолуу аймакта жашайт деген категорияга кирбей, адилеттүү мамиле болбой атат. Кийинкиси жакында Газыбек деген айылга барып келдик, чек арада экен Нарында. Наматбек Усаналиев деген мектепте болгону бир 800-900 бала окуйт экен, бирок 500 орундук гана мектеп бар экен да. Ошону урматтуу мына курулуш тармагын караган биздин жетекчибиз эсепке алып койсоңуз, биз 7 облустан тең беребиз, адилеттүү карап туруп. Ошолорду эсепке алып койсоңуз макулбу? Анан тышкы иштер министрлиги, сизден сураныч, элчилерге областтарды бөлүп бербейлүү. Мисалы, Индиянын элчилиги карасын Таласты, Америкадагысы Нарынды карасын, Кытайдагысы Ысык көлгө, мындай адрестүү инвестициялар тартып келбейлиби? Бирден да шефтикке берсек жакшы болот эле. Анткени бардыгы менен алек болгон адам эчтекеге үлгүрбөйт да. Ушу бирден тапшырма берсеңиз, ушул жагын карап көрүңүз. Анан мына эстеликтерге миллиондогон акча кетип атат. Жөн эле бирөөнүн таш айкелин тургузуп койгонго. Ошол акчаларды андан көрүп бак экинге кетирбейлиби дагы, ошол адамдын атын бакка коелу, канал казалы да каналга коелу. Жөн эле таш турат, бир эстелик. Аны адамдар деле көрүп мындай маани беришпейт экен. Бирок миллиондогон акчалар кетип атат, ушуну айткым келди. Анан жол министри, Алайкуу жолунан аркылуу Кытайга жол ачсаңыз, ушул тарап өзүнөн өзү гүлдөп өнүгөт. Тупик болгон үчүн гана өнүкпөй атат да. Акылбек Сөнбековичке айтканмын, ал киши алдын ала макулдугун берген, барып көрүп келели деген, ушуну бир сүйлөшүп туруп, аягына чыгарып койсоңуздар. Анан пара спортчуларга да көңүл бөлөлүчү. Мындай майып спортчулар жеңип келсе маани бербейбиз. А жөнөкөй спортчулар жеңип келсе абдан мактап даңазалап атабыз. Ушул жагында карайлы. Чоң рахмат, көңүл берүүңүздөргө.